Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. 3 Орусиянын МиГ-31 бул деген стратосфералык кыргыч учактар кинжалдарды алып бара алат жана сога алат кинжалдар менен. Эч бир мындай уруксатсыз Эстониянын аба мейкиндигине кирип кетишти дагы. Жана Вайндло аралында Фин булуңунда учуп өтүштү да. Ошол жерден албетте 12 минута аба мейкиндикте болушту. Бул деген эстондук бийлиги аркылуу мурун болуп көрбөгөндөй өтө баягы орой жана кооптуу болду деп айтышты. Самолеттор эч кандай учуучу пландар менен бөлүшкөн эмес Эстония менен. Анан сырткары транспондерлери өчүк болчу. Жана ушул байланыш линиялары да өчүк болчу да. Анан албетте бул нерсе кооптондурду. Анткени ушундай кыргыч учак эгерде мисалы үчүн кинжал ракетасы менен согуу ийсе, өкмөттү же жогорку кеңешти Эстонияныкын жок кылып калышы ыктымал да, бир эле заматта. Ошон үчүн Эстониянын тышкы иштер министри Маргус Цахна айтты, бул деген 4-чү Эстониянын аба мейкиндигин бузуу деп жарыялады. Жана ошо 25-жылдын ичинде эле. Жана бул акырындап чатакка алып барышы ыктымал. Дал ушундай эле Орусиянын дагы учагы, атайын баягы чалгындоо, радио чалгындоо учагы ошо НАТОнун аба мейкиндигин бузду жакын арада эле. Ошол Эстониянын премьер-министри Кристиан Михал ошо 4-чү НАТО ошо уставынын негизги кагазынын беренесин ишке киргизүүгө суранды жана НАТО өлкөлөрү менен консультацияга өтүштү. Ушул НАТО өлкөлөрү менен консультация башталды жана ошо Чехия президенти айтып атат, эми бул Орусиянын учактарын согуш керек дейт. Италиянын да өкүлчүлүгү ошондой айтты, согуп түшүрүш керек деп учактарды. Анан ошо Польшанын да башчылары Сикорский, мисалы үчүн Радислав айтып атат, эми кандача гана учак кирбесин ошо НАТОнун аба мейкиндигине Орусияныкы, мындан кийин биз аларды ракета менен согуп түшүрөбүз дейт. Жана согуп түшүргөндөн кийин Бириккен Улуттар уюм же башка кандайдыр бир платформалар аркылуу бизге даттанбагыла дейт. Экинчи, биз силерди эскертип койдук деп Орусияга билдирүү жасады. Албетте НАТОнун F-35 кыргыч учактары ошо орусиялык самолетторду түшүргөнгө, перехват кылганга көтөрүлгөн болчу ошол күнү, бирок аткан жок да. Анан бүгүнкү күнү эми мындан кийин алар ошо атат деп айтышты да. Жана бул деген албетте Орусия айтып атат, эч кандай биз Эстониянын аба мейкиндигине кирген жокпуз. МиГ-31 стратосфералык кыргыч учактар өзүнүн план боюнча баягы нейтралдуу аба мейкиндикте учуусун аткарган дейт. Жана ошо Карелия, Калининград маршруту менен жана бүт эл аралык эрежелерди сактаган деп Москва айтып атат да. Анан айтып атат, жок, андай болгон эмес деп атат да. Ал эми болсо эл аралык баягы объективдик мониторинг системалары, спутник системалары көрсөтүп атат, андай болгон деп. Эми кимге ишенебиз? Бул албетте баягы Орусиянын Батыш 2025 деген машыгууларына кандайдыр бир мындай бөлүгү болчу деп айтып жатышат. Жана ядердик куралды колдонуу боюнча жана аны баягы жайгаштыруу боюнча дагы иш аракеттер өттү дейт ушул жерден. Анан албетте НАТО ошо 23-чү аяканада бүгүн ушуну сүйлөшүп атышат. Бүгүн ошо эмне кылабыз деп талкуулап жатышат. Анан негизги алар ошо чечимге келип атышат да. Эми мындан кийин Туркия сыяктуу, Туркия Эрдоган бир кездерде Орусиянын учагын согуп түшүргөн. Анан Орусия эчтеке кыла алган эмес. Туркияга дал ошондой эле Евро биримдиктен да так ошентебиз дейт. Эмкиде ракеталык атаканы күткүлө дейт Орусиянын учактарында да. Ушундай нерсе болуп атат. Жана ошо 21-инде аяконанын дагы немецтик ошо аба күчтөрү айтышты. Орусиялык учак дейт, чалгын учак Балтия деңизинин үстүнөн учуп өттү дейт. Бул деген дагы кошумча провокация деп айтып жатышат да. Анан албетте Орусия бүгүнкү күнү НАТОнун чек араларын тестирлөө жасап атат, кандайдыр бир согушка даярдык же болбосо Орусия менен кандайдыр бир
келишимге келишиши үчүн, сүйлөшүүлөрдү башташы үчүн ушундай кандайдыр бир провокация деп аталат, ошо чагымчылдык аракеттер жасады деп ойлоп атышат серепчилер. Негизи булар НАТО менен согушкусу жок, бирок кандайдыр бир НАТОнун күчүн сынап атышат жана НАТОну сүйлөшүүлөргө чакырып атышат да, Украина боюнча суроону чечебиз деп. Ошондой нерсе болуп жатат. Негизги мааниси ошол деп жатат да серепчилер. Эмнеге ал алып келет белгисиз. Анын акырында азыр карасак, акыркы геосаясий жаңылыктар бул Улуу Британия же болбосо Бириккен Хандык, Канада жана Австралия расмий түрдө Палестинаны мамлекет катары таанышты, суверендик мамлекет катары. Бул деген АКШнын позициясына каршы чыккандык деп эсептелинет. Израиль аябай атырылды, бүт пропаганда каналдарында Израилде ошол Европага жана Британия жана Австралияга каршы ар кандай материалдар чыгып атат бүгүнкү күнү. Анын аркасынан дагы 10 өлкө Палестинаны суверендүү мамлекет катары таанышты. Анын ичинде да Франция жүрөт, ошол дагы бир нече мамлекет жүрөт. Бул нерсе албетте көбүнчөсү ошо Америка Штаттарынын партнерлору. Бул деген Вашингтон менен Тель-Авивдике евро биримдик кысым жасап аткандай болуп атат. Жана ошо Бириккен Хандык Британия Израилге эскертүү кылды, эгерде баягы батыш жээк Иордан суусун басып алсаңар дейт. Ошо Ивет Купер айтат кечөө айкына 22-синде ООНдогу Нью-Йорктогу конференцияда да, ошо буунун конференциясында. Эгерде ошону басып алсаңар, аннексия кылсаңар, силер деген регионалдык стабилдүүлүктү бузасыңар дейт да, эскертүү беребиз дейт. Жана бир нече европалык мисалы үчүн мамлекет евро биримдиктин комиссарлары айтып атат, Израиль менен биз сооданы токтотобуз дейт. Соодага болгон Израилге берген артыкчылыктарды алып салабыз дейт. Израилде ошол бажылык жана кандайдыр бир салыктык артыкчылыктар бар, евро биримдикке товарларды сатканга, алганга. Ошону 27 өлкө колдосо, азыркы күнү ошо 10 өлкөдө колдоп атат. Анда бул жеңилдиктер Израиль үчүн жок кылынат. Албетте кээ бир товарлар Израилден келе турган Европа жарандарына кымбатыраак болуп калат. Бирок ушундай кадамга барганга даяр болуп атат да, евро биримдик мисалы үчүн. Албетте ага угуп Израиль тескерисинче көбүрөөк ошо атакаларды күчөтүп атат. Газада жана кошумча дагы соккуларды кылды, ондогон адамдар өлдү деп айтылып жатат да бүгүнкү күнү. Кошумча эгерде карасак, Дональд Трамп Польша Балтиканы коргойм деп койду евро биримдикте, бирок иш жүзүндө ошо бере турган жардамын азайтып салды да, же болбосо жибербей койду Америка Штаттарынан. Жана НАТО ошо Түркиядан абадан коргонуч системалар сатып алат, Меропс деген. Ошолорду Польшада жана Румынияда жайгаштырып жатат. Ошол дал ошол Орусиянын баягы дрондук атакаларына каршы колдонуш үчүн. Булар арзаныраак болот да. Патриот менен бир нече миллион доллардык ракета менен 10 миллион доллардык дронду сокуу бул аябай экономикалык жактан акылга сыйбас болуп атат. Ошон үчүн арзаныраак ПВОлорду алып атышат, эффективдүүрөөк да. Анткени бул жолу бул ПВОлор баягы килеген замбирек менен кичинекей чымчыктарды аткандай болуп калды да, же болбосо баягы чегирткени аткандай болуп калды. Ошон үчүн ушундай кылып жатышат. Жана албетте Орусия, Украина бири-бирине соккуларды улантып атышат. Орусия күтүлбөгөндөй, тарыхта болбогондой 823 дрон менен атты. Өткөн жумада Украинаны Киевден уроолор болду, 3төн ашык киши өлдү. Мисалы үчүн кечөө Украинадагы тынбай Орусиянын нефть заводдорун, НПЗ складдарын сокуп атат да, бүт Орусиянын территориясына 2000 километрге чейин кирип кетип ушундай дрондор менен. Роберт Броуди карт бланш алды Зеленскийден, Мадияр деп койт аны. Дрондордун атасы да Украинанын армиясында ошол иштерди улантып атат. Жана негизгиси кошумча дагы айтып кетсе, ошо АКШ, Жапония жана Австралия Кытайга каршы баягы Orient Shield же болбосо чыгыш калкан деген чоң аскер машыгууларды Тынч океанда башташты да. Анан ошо Кытайга кичине сестендирип коелу деген кандайдыр бир аракет менен. Зеленский айтып атат, биз деген Покровскийден атакаларды күчөттүк дейт, биз деген контратакага баратабыз, биз деген ошо Украина куралдуу күчтөрүндө Assault Troops же болбосо чалгын жана чабуул кошуундарды
жасайбыз дейт да. Ошо чабуул кошундар бизде эффективдүү иштеп атат азыр деп ушундай жарыя кылды. Эң кызыктуусу дагы жерге ошол Atlas 3i деген мындай объект келатат. Аны окумуштуулар айтат, 3 объект ушундай катталды бизде ушул күн системасында. Эң алгачкы Oumuamua деген астероид учуп келген космос мейкиндигибизге, ошол күн системасына. Үчүнчү объект комета катары таанылган, бирок кометадан бир аз айырмаланып жатат. Колго жасалган ушундай космостук аппараттай кандайдыр бир өзүнүн мындай сапаттарын көрсөтүп жатат. Мисалы үчүн траекториясын оңдоп жатат. Мисалы үчүн ошо жерге учуп жакындап баратканда күндүн аркасы менен учат экен, жер менен күн ошол объекттин жана жердин ортосунда күн болуп калат. Ошон үчүн күн көп тоскоолдук кылып телескоптор көрө албайт да ал объектти жакшы. Жана Марска жакындап баратат деп айтышат. Марс траекториясын корректировка кылып атат кандайдыр бир интервалдар менен. Аяктан ошо жалпы кометалар күн нуру тийгенде куйрук пайда болот, анткени андагы муздар эрип реактивдик сокку кылат. Бул жерде болсо реактивдик соккулар интервалдар менен болуп атат. Анан ойлоп атышат, бул деген баягы бөлөк планета, бөлөк цивилизациясынын дрону же аппараты же ушундай космостук кемеси болуп калбасын, 60% ошого жакын деп окумуштуулар айта баштады. Буну журналисттер өтө сенсация кылып атышат азыр интернетте, бирок окумуштуулар деле айтып атат, жок дей албайбыз, ооба деп да албайбыз. Бул же комета же ушундай кеме дейт космостук. Эгерде ушундай болсо, кызыктуу нерсеге ойго толготот экен. Эгерде чын эле 26-27 жылы бизге космостук кандай экинчи цивилизация келип кийлешсе, биздин элдер кандай болот экен? Жер жүзү биригеби, бири адамзат болуп, же дагы эле бөлүнөрү, же ошол сырттан келген коркунучту же мүмкүнчүлүктү бири-бири менен күрөшүш үчүн колдонобу? Комментарийлерге жаза баштайбы? Жок, булар кудай деп, же булар бизге мисалы үчүн керек, бизге үстөмдүк кылыш керек, бизди башкарыш керек деп гендер чыгабы, же аларды жок кылыш керек дегендер чыгабы? Ошо кызык да, бирок ынтымак болор экен адамзатта, болбойбу? Ушундай суроолор туулат да. Албетте аны чындыгы калп экенин билиштин дагы бир топ убакыт керек окшойт. Бизде баягы дүйнө жүзүндө көбүнчө куралга кетирет эмес акчаны, ошо астрономиялык изилдөөлөргө эмес. Ошондуктан азырынча бул суроо боюнча бир нерсе айтыш кыйын. Комментарийлерге жазгыла, кандай деп ойлойсуздар? Эмки видеолордун көрүшкөнү. Jarıp yolunda iş geldik de senin kuralın al. Business plan geri barına başlardan vur karavan. Çok artasın car yolunda iş geldik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.